Salam dostlar, baylanışta Sancho Bey kanalı. Oşenti aradan köptөгөн убакыттар өтүп Форсаждын 9-бөлүгүнө келип калдык. Анда эмесе дароо эле тасмага өтөлү. 1989 атайын унаалар жарышуучу аянтта жарыш өтүп жаткан эле. Анда бир жарышчыны экинчи жарышчы унаасы менен сүзүлүп жатып, аны кырсыкка учуратып эле кырсыкка учураган унаа жарылып кетип эле өрттөнө баштады. Ошентип өрттөнүп кеткен унаанын айдоочусу ал жерде карап турган эки баласынын көзүнчө өрттөнүп эле өлүп калды. Биз мындан соң Торетто баласынын атын Брайан коюп, аны Летти экөө чоңойтуп жатканын көрөбүз. Бир кезде эле белгисиз унаалардын үйүнө жакындап келип, каармандарыбыз мылтыктарын көтөрүп калса, унаанын ичинде Роман, Тедж жана Рамзи бар экен. Анда алар Тореттого бир видео тасма көрсөтүштү. Тасмада тыңчы эч ким эместин учагына кол салынып, ал Сайферди кармап алгандан кийин алардын арасынан бирөө чыккынчылык кылып, учагы жарылып эле тыңчы эч ким эместин кайда жүргөнү белгисиз болуп чыгат. Ошентип алар чогулуп алып эле учактын жарылган жерин таап алышты. Бирок кызык ал жерде эч ким жок экен. Анда Рамзи атайын бир кутучаны ачып, анын ичинен керектүү буюмду алып алышып, жөнөйүн деп жатканда эле кайдан жадан жокерлер келип эле аткылай башташты. Анда жокерлерден качып кутулган каармандарыбыздын артынан түшүнүксүз эле бир адамдар коолап жөнөйт. Летти шайтан арабы менен бара жатып жанагы кутучадан алган буюмду түшүрүп алса, Джейкоб деген бир адам унаа менен келип эле аны алып алды. Анда Торетто менен Летти аны карап эле тааныгандай болушат. Ошентип Джейкобдун артынан Торетто унаасы менен коолап жөнөп, аны кайра-кайра сүзгүлөп, бир кезде Джейкоб жаардан секирип кетсе, анын артынан бир учак келип эле унаасын жармаштырып эле алып кетип калды. Анда Тореттонун бузулган көпүрөдөн өткөндөн башка аргасы жок эле. Ал унаа айдаганга айдоочу көлүктү кайдан алган билбеймин. Сыягы Тореттого автомектепте учканды дагы үйрөтүшкөн окшойт. Ал түз эле көпүрөдөн жалгыз калган жипти сүзүп барып, дөңгөлөгүнө илинип калып эле наркы yüзгө өтүп кетет. Ошентип биз бул окуядан кийин жанагы Джейкоб Тореттонун бир тууган иниси экенин түшүнөбүз. Көрсө жарыштан кийин алардын атасы өлүп калып, Торетто атасын жарышта сүзгөн адамды уртокмок алып эле түрмөгө түшүп калган экен. Джейкоб болсо эркиндикте калып, кайрадан эле азыркы күндөгү Джейкобду көрөбүз. Көрсө тыңчы эч ким эместин учагына ошол Джейкоб адамдары менен кол салып, учакты жок кылышып эле анын ичиндеги Сайферди уурдап кетишкен экен. Анда жанагы Леттиден алып алган буюм эки бөлүктөн туруп, анын экинчи бөлүгү дагы башка жакта бекитилген болот. Көрсө бул буюм дүйнөдөгү өтө бир коркунучтуу куралга керектүү болуп, Джейкоб ошол куралды өзүнө алганга аракет кылып жүрүптүр. Ошентип каармандарыбыз дагы Джейкобду издөө менен элек болуп жатса, ал жерге Мия келет. Ал Тороттого Джейкоб менин дагы бир тууганым, демек мен дагы бул ишке аралашышым керек деп аларга кошулуп алды. Анда Рамзи жанагы уурдалган буюм жөнүндө айтып бере баштайт. Көрсө анын аты Арист экен. Ал буюмду бириктиргенден кийин ага бир ачкыч дагы керек болот. Эгер ал ачкычты да таба турган болсо, Арист аркылуу дүйнөдөгү бардык согуш куралдарын башкарып алса болот экен. Сыягы Джейкоб дүйнөнүн башчысы болгонго аракет кылып жүрөт окшойт. Бирок Аристин ачкычы кайда экенин тыңчы эч ким эмес гана билчү экен. Ал жанагы акыркы видео тасмасында буга чейин каза болгон хан жөнүндө кабар бериптир. Анда Летти менен Мия Токиого кетип хан жөнүндө маалымат издегени жөнөшүп, Тедж менен Роман унаа издеп жөнөп эле Форсаждын 3-бөлүгүндө каармандарыбызга жолугуп калат. Алар бул убакта унааларга ракетаны учуруучу тетиктерди коюшуп, жөнөкөй унааларды эң тез жүргөн унааларга айлантуу менен алек болуп жатышкан экен. Анда Тедж бизди Торетто жөнөттү десе, алар бир аз ойлоно түшүштү. Торетто бул убакта Лондонго келип, Декарт Шоунун апасына жолугуп, андан Лондонго бир жакында кылмыштуу топ келиптир. Алардын башчысы америкалык экен, анан алсаң аябай окшош экен. Алар менден көптөгөн курал жарактарды сатып алышты. Бир нерсени издеп жүрүшөт окшойт. Жакында Эдинбургга барабыз деп жатышкан деп, Джейкобду акчалай каржылап жаткан Оттонун үйүнө алып барат. Анда Отто өзүнүн жан сакчысы менен Тореттону тосуп алып, андан соң Торетто иниси Джейкоб менен бетме-бет жолукту. Биз ушул жерде Торетто Джейкобду атасынын өлүмүнө күнөөлөгөнүн түшүнөбүз. Тороттонун айтымында атасы жарышка чыккан унааны Джейкоб атайын бузуп коюп, ошонун айынан бат эле өрт чыгып жарылып кеткен экен. Анда Джейкоб ага тапанчасын такап, бир кезде сен дагы мени коолап жибердиң эле. Эми сен дагы бул жерден кеткин, экинчи көзүмө көрүнбөгүн деп айтып жатса, ал жерге ыкчам иштөөчү жоокерлер келип эле Тороттону кармап кетип калышты. Бирок алар бет каптарын чечсе, жалаң кыздар жана Тороттонун эски таанышы экен. Чындыгын айтсам, бул кыздар Тороттонун эмне болгон тааныштары түшүнгөнүм деле жок. Кандай болбосун алар Тороттону кое берип жиберет дагы, биз Токиого өтөбүз. Ал жерде Летти менен Мия хандын эски үйүн текшерип жатышса, бир кыз келет дагы аларды жашыңгыла деп айтып эле башка эркектер келип мушташа башташты. Арасынан бирөөсүн Летти сүзгөн бойдон эшикке чыгып кетишсе, башка адамдар келип калган кезде түшүнүксүз бирөө эле аларды аткылап жок кылып жатты. Көрсө буга чейин биз өлдү деп жүргөн хан тирүү экен.
Ошентип Торетто адамдары менен Эдинбург шаарына келип эле Джейкобду кармоонун аракетин кыла баштады. Бирок алардын ичинен эч эле майнак чыкпас болду окшойт. Анткени Рамзи видео байкоолордун баардыгын текшерип олтурса, бир кезде эле компьютери бузулгандай болуп эле бардык нерсе өчүп кала баштайт. Алардан алыс эмес жүргөн Тэдж менен Роман бир түшүнүксүз унааны байкап калышат. Көрсө бул убакта Джейкоб жанагы Арис деген куралдын экинчи бөлүгүн уурдап кетиптир. Компьютерден өчүп калган себеби болсо алар чоң унаанын ичине магнит орнотушуп, магниттик толкундарды чыгарып алардан алыс эмес жердеги видео байкоолордун бардыгын өчүрүп салышкан экен. Бир убакта эле ал жерге тартип сактоочулар келип калса, Торетто Джейкобдун унаа менен качпасын түшүнүп калды окшойт. Ал асманды карап Джейкоб зымга илинип бара жатканын көрүп эле аны коолап жөнөйт. Рамзи болсо бир ачык турган чоң унаага олтуруп алып Оттону коолап жөнөсө, көрсө бул унаа Джейкобдун адамдарыныкы болуп чыгып, анын ичинен Роман менен Тэджди кармоо алышкан экен. Анда Рамзи унааны айдап жөнөсө, ичиндегилер мушташа башташып, Роман менен Тэдж аларды жок кылып эле унаадан сырткары ыргытып жиберишти. Бул убакта Торетто дагы Джейкобго жетип алган эле. Алар үйлөрдүн бирине ыргып киришип, бири-бирине катуу соккуларды өткөрүшүп, анда Джейкоб Тореттону жеңе албасын түшүнүп эле ал жерден качып жөнөп, автобустун үстүнө секирип эле ал жерден Оттону күтө баштайт. Бирок Рамзи Оттонун унаасын сүзүп эле аны четке чыгарып салган эле. Анда Торетто Джейкобго жетип алып, ал экөө Рамзинин унаасынын үстүнө кулап түшүшүп, Джейкоб андан нары башка унаага олтуруп алып эле качып жөнөдү. Бул убакта Торетто Рамзинин жанына түшүп алган эле. Анда Джейкоб башка жол менен качып бара жатса, Рамзи жанагы магнитти иштете коюп, Джейкоб бара жаткан унаа алардын унаасына келип эле өзү эле колго түшүп калды. У тебя талант. Ошентип Джейкобду да карматып жиберген Отто эмне кылышын билбей жаткан кезде Сайфер аны карап эле шылдыңдап күлө баштайт. Анда Отто Сайферге сен эмнеге күлүп жатасың? Биз эмне күлкүлүү иш кылып жатабызбы? Сайфер колуңардан келген ушулбу дегендей кылып коет. Ошентип каармандарыбыз Джейкобду өздөрү жакка камап, бир кезде эле Мия менен Летти келип, алардын артынан Хан менен жанагы кичинекей кыз келет. Анда Торетто Ханды кучактап жатканын көргөн Джейкобдун ич аябай ачышты окшойт. Ошентип Хандын кандай тирүү калгандыгы жөнүндө сурай башташат. Анда Хан мен Жизель өлгөндөн кийин Токиого барып жашап калдым. Бир күнү тыңчы эч ким эмес мага келип, мен Жизельди тааныйт болчум. Ал жакшы адам эле, сени өтө катуу жакшы көргөндүгү үчүн сени куткарам деп өлүп калды. Менден сага сунуш бар деп эле Ханга жумуш сунуштаган экен. Анда биринчи тапшырма окумуштуулардын үйүнөн азыркы Арис деген куралды уурдап кетиш керек болот. Бир кезде эле Хан ал куралды уурдап жатса, окумуштуу аялы менен унаада жарылып кетип, анын кичинекей кызы үйүндө жалгыз калып калыптыр. Көрсө ошол мезгилде эле Аристи башкалар дагы издеп жүргөн экен. Анда кылмышкерлер жанагы кичинекей кызды өлтүрүп коеюн дегенде Хан аны куткарып калып, азыр Хандын жанында жүргөн кыз ошол кичинекей кыз экен эле. Бул окуядан кийин тыңчы эч ким эмес Хандын өлүмүн дагы атайын жасап койгон экен. Ушул жерде каармандарыбыз Арис куралынын ачкычы ошол кыз экенин түшүнүшөт. Бир кезде эле алар олтурган жерге Отто өзүнүн жоокерлери менен эле бастырып кирип калды. Алар Джейкобду кое беришсе, Джейкоб чыгып сөз баштап, тыңчы эч ким эмес менен мен иштейт болчум. Аны сатып кеткен адамы дагы менмин. Эми Аристин ачкычын силер мага таап бердиңер, аны дагы алып кетем десе, Торетто Джейкобго карап, Джейкоб сен адам падам болгудай эмессиң деп айтат. Анда Джейкоб агасына, эгер сен чындыкты билгиң келсе, мен сага айтып берейин. Мен атамды өлтүргөн эмесмин, ал өзү менден суранган болчу. Карызга өтө көп баткандыктан ал жарыштан жеңилиш керек болчу. Ошондуктан ал менден сурангандыктан мен унаанын бир тетигин алып койгонмун деп айтат. Ошентип Джейкоб менен Отто Аристи дагы кызды дагы алып кетишкенден кийин, Тэдж жанагы магнитти жандырып жиберип, жоокерлердин куралдары ошого жабышып калгандан кийин каармандарыбыз качып жөнөйт. Ошентип алар душмандардан кутулуп эмне кылышын билбей эле сүйлөшүп олтуруп калышты. Эми Джейкобдун колунда ага керектүү куралдардын баардыгы бар эле. Ал эгер асманга спутник учура турган болсо, ал аркылуу дүйнөнүн куралдарынын баардыгын башкарып алганга мүмкүнчүлүгү бар. Анда каармандарыбыз артка кайтышты, эч эле ойлонушпай. Тэдж менен Романды Форсаждын 3-бөлүгүндөгү каармандарыбыз жасаган унаага олтургузуп эле асманга учура башташат. Бул убакта калганы жерде Джейкобдун колунан жанагы кичинекей кызды куткаруунун аракетинде жүрүштү эле. Ошентип Роман менен Тэджди алып бара жаткан учак 15 000 метр бийиктикке чыккандан кийин аларды учактан бөлүп эле космоско учуруп жиберди. Кызыгы НАСА миллиарддаган акчаларды кетирип космоско араң эле учуп жатса, бул эки каарманыбыз унаа менен эле чыгып кетишти. Хан менен Мия болсо душмандардын унааларынын бирине чыгып алып, анын ичинен кызды таап эле аны куткарганга аракет кыла башташат. Көрсө булар душмандардын магниттерин өздөрүнө кайра колдоно баштаган экен. Анда Мия айдоочуну жок кылса, Хан ал жердеги жоокерлердин бирин жок кылып, кызды куткарып эле артындагы өздөрүнүн унаасын жабыштырып эле сүйрөп кете беришти. Бир кезде Торетто Отто бара жаткан унаанын үстүндө Джейкоб өздөрүнүн бир адам менен мушташып жатканын көрөт. Көрсө Отто Джейкобду сатып кетип Сайфер менен биригип алган экен. Анда Джейкоб менен мушташып жаткан адам аны унаанын үстүнөн ыргытып жибергенде, Мия аны куткарып эле өздөрү сүйрөп келе жаткан унааны берип коет. Анда Джейкоб ал унаага олтуруп алып эле белгисиз жакка кетип калды. Ошентип каармандарыбыз душмандардын көпчүлүгүн жоготуп, бир эле Отто бара жаткан чоң унаа токтобой коет. Аны канчалык аткылашпасын, эч эле пайда чыкпады. Анда унааларына жанагы магниттерди жүктөп алган каармандарыбыз магниттерди иштеткенде, алар бара жаткан жолдогу токтоп турган унаалар Оттонун унаасына
жабышып кала берди. Бирок бул нерселер дагы чоң унааны эч эле токтото алган жок. Бир кезде эле Джейкоб аларга жардамга келип калып, Торетто экөө эки жактан унаанын алдыңкы дөңгөлөгүнө жармашышып, аны токтотконго аракет кылып, акыры унааны дагы аңтарып салышат. Бул убакта эки каарманыбыз космосто душмандардын дагы спутнигине жетип калган эле. Алар спутникти жок кылайын десе, унаада жасалган куралдар иштебей калып, башка аркасы жок экенин түшүнөт дагы өлсөк өлөлү деп эле спутникти түз эле сүзүп өтүп кетишет. Бул убакта Торетто жана аңтарылып калган унаанын ичине кирип Аристи алып, ал жактан чыгып бара жатса эле Сайфер ал жерге учак менен келип калыптыр. Анда Торетто ушунча болуп калды, эми бул жагын деле келтирейин деди Байтор. Сүрүлүп бара жаткан унаа аңтарылып эле жолго жетип калганда Торетто аны башкарып эле айдап жөнөйт. Ошентип аларды аткылап жаткан Сайфердин учагын унаасы менен эле жардырып жиберди. Бирок биз дагы деле Сайфердин өлбөй калганын көрөбүз. Көрсө ал учактын ордуна дрон колдонуп жаткан экен. Ошентип маселе дагы чечилип, Джейкоб Тореttого келип унаасын ачыкчын берсе, Торетто инисине жакшы сөздөрүн айтып, ага унаасын белек кылат. Ошентип экөө бири-бирин кечирип, Джейкоб ал жерден кетип, биз космосто Тэч менен Роман тирүү калганын көрөбүз. Аларды космостогу станциялардын бириндеги адамдар куткарып калышат. Ошентип достор, Форсаж тасмасындагы бири-бирибизге жаман көрүнүп атып аягына чыгардык окшойт. Бирок бул тасманын 10-бөлүгү дагы бар экен. Балким кийинчерээк мыкты сапатта чыгып калса, аны дагы чыгарарбыз. Андыктан достор, ага чейин ден соолукту жакшы карап, каналыбызга катталып мыкты сөздөрүңүздөрдү жаза кетиңиздер.